Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум, кыргыз калкым. Ушул жанымда отурган Батжурат Айбек деген менин досум, Баткен жергесинин тургуну. Акыркы кайгашалуу окуяларга байланыштуу ошол досум аркылуу саат, минут сайын түз байланышы болгон үчүн маалымат алып турдук. Ошол тууралуу сүйлөп кетсеңиз, досум. Ошол учурда маалымат саат сайын, минута сайын маалымат алып турдум. Уйку баарыбызда эле качты окшойт. Менде айрыкча уйку качты. Себеп дегенде мен өзүм айылымда угатышуулар болду. Башка айылдарга буга чейин байланышым жок болсо, ошондон кийин өтө бир тереңирээк маалымат алып, ошолорго байланышка чыгып аттым. Мен үчүн эң кыйыны бул жерде ушул жерде отуруп, мен кантип жардам берем, мен ушинтип эле жардам бере албай калып кетемби деген өзүмдү өзүм жемелеген күндөр болду, сааттар болду ошондо. Анан эң дагы бир кыйыны ушу мага лейлектик туугандарга байланышка чыгыш аябай кыйын болду. Себеп дегенде биринчи, экинчи күнү эле Баткен району боюнча токтоп калды да, анан нары лейлекте болуп кетет деген эч кимдин оюнда жок болчу. Анан ошол 2 күн өткөндөн кийин анан Лейлек району боюнча анан байланышка чыктык. Урматтуу мекендештер, азыркы учурда абал өтө туруктуу. Кудайга миң мерте шүгүрлөр болсун. Садыр Жапаров Нуркожоевич, биздин президент өтө мыкты президент, өтө чечкиндүү кадамдарга барды, сабырдуулук менен бүт нерсени чечти. Туугандар, муну менен не демекчибиз? Ошол жактагы ошол 30 жылдан бери болуп келген көйгөй, канчалаган президенттерибиз алмашты, ошолордун чечкиндүү кадамы жоктугунан ушундай мыкты жигиттерибизден, жада калса Мадина 12 жашар 10 гүлүнөн 1 гүлү ачыл элек карындашыбыздан айрылып отурабыз. Канчалаган аталар, канчалаган энелер, канчалаган агалар боздоп отурат. Туугандар, ошол туугандарыбыздын жаткан жери жайлуу болсун, кайрат кылыңыздар. Ошо жалган дүйнөдө билип турган күнөөлөрүн Аллах Таала өзү кечирип, бейиштен берген болсун. Бир туугандарыбыз ушул 1,5 сантиметр, 1 сантиметр жерибизди бербейбиз деп көкөрөгүн тосуп чыккан патриот жигиттерибиздин жаткан жери жайлуу болсун. Амин. Туугандар, баткендик туугандар, сиздерге сиздердин кайгыңыздар менен чогуу бөлүшөбүз. Себеп дегенде биз талай досум экөөбүздү эле жоготуу дегенди жакшы билебиз. Себеп дегенде азыркы учурга чейин биз үчүн кыйын. Ошондуктан сиздерди аябай жакшы түшүнөбүз. Кайрат кылыңыздар, сабыр кылыңыздар. Аллах субханала таала эки дүйнөдө жүзүн жарык кылсын, амал китебиңи оң колунан берсин. Билип билбестен кылган, атаң кылган күнөөлөр болсо Аллах субханала таала өзү кечирсин, Фирдаус бейишинен насип кылсын. Сиздер менен туугандар ушул YouTube аркылуу, Instagram аркылуу ушул видеолорду көрүп атасыздар. Кылган ихсан садакаларыңызды Аллах субханала таала кабыл кылсын. Баткен жергесиндеги болгон окуяда көпчүлүк ушул 7 дубан биримдик болуп жардам колун сунуңуздар. Аллах Таала баардыгыңызга ыраазы болсун. Ушул видеону бөлүшүп, лайк басып, ой пикирлериңизди калтырып кетиңиздер. Акча дагы топтолуп атат. Ал жакта муктаждар өтө көп, туугандар. Котороңуздар, аманатыңыздарды Кудай буйруса, сөзсүз түрдө жеткиребиз. Отчетторду биздин каналдардан көрсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө.